Курулушу жарым-жартылай бүткөн бул имарат мектеп болуп салынышы керек эле. Эң кызыгы 2013-жылы мындан 9 жыл мурда башталган мектеп бүгүнкүгө чейин бүтпөй турат. Исхак Разаков атындагы номер 20 мектеп авариялык абалда болгондуктан жаңы мектеп бүтпөгөн үчүн башка коопсуз мектепке көчүрүп кетүүгө аргасыз болушкан. Мектептин курулуш иштери 2017-жылдан бери жүрбөй келет. Каражат республикалык бюджеттен бөлүнүшү керек болчу. Имаратты капитал курулуш жоопкерчилиги чектелген коому курат. Сметалык баасы 244 миллионго жакын деп бааланып, 117 миллион сомдук иш аткарылган. Ал эми мектептин директору дээрлик 10 жылга созулган курулуштун сапаты кандай болот деп кооптонуп турат. Ушул мектепти куруп баштагандагы нерсе азыр пайдаланууга бүтүрүп бергенге чейин эле жараксызга мына терезелерин көрүп атасыңар. Ушул жаңы материалдар дагы кароосуздан жараксыз абалга келип атат. Ушул бизди өкүндүрүп атат. Эми эгерде ушул мектебибиз бүтүп калса, биз ушул мектебибизге келип окуп калсак, биринчиден эле ушул элдин балдарына, мектепте окуган окуучулардын учурдун талабына ылайык билим алуусуна абдан чоң өбөлгө түзүлмөк да. Аталган билим уясынын эски имараты авариялык абалда делинип, Панфилов мектебин бошотуп, 2015-жылы окуучуларды ошол жерге которгон. Бир жылдын ичинде жаңы мектеп бүткөрүлөт дегени менен ушул күнгө чейин курулуш токтоп турат. Учурда Панфилов мектебинде 2700 окуучу билим алууда. 1-4 класстын окуучуларынын саны азыр орточо саны эң аз деген класста 50 окуучу, 52 окуучу, эң көп деген класстарда 60-61 окуучу болуп атат. Бул бизде абдан балдардын билим алышына дагы, мугалимдер үчүн дагы абдан мындай ыңгайсыз абалдарды жаратууда да. Ош областык капиталдык курулуш башкармалыгынан 4 жылдан бери аталган мектепке каражат бөлүнбөй жатканын айтышат. Жыл сайын мамлекетке сунуш берилгени менен жыйынтык чыкпай келет. Ош облусунда курулуш толук бүтпөй турган мындай 34 социалдык объект бар. Азыр подрядчы тараптан өзүнө тиешелүү берилген акчасы 114 миллион 605 экен. Булар 116 миллион 626 миң сомдук иш аткарып, 2 миллионду мамлекетте казылып койгон азыр. Азыр бул опережение иштеп кеткен да. Ошону токтоп турат. Азыр мына бүгүнкү күндө дагы биз күтүп атабыз быйылкы жылдыкын. Быйылкы жылга дагы биз бул объекттин сунуш бергенбиз бүтүрүүгө. 17-ден бери жок болгон ошо 18, 19, 20 21 деле бизде сунуш кеткен да. Өлкөдө 2337 жалпы билим берүү мекемелери бар. Анда 1.319.746 окуучу билим алат. Кыргызстанда бир класста 40-50 баланы окутуп жаткан мектептер бар. Бул маселени чечүү үчүн жүздөгөн мектептер курулушу керек. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузреков, ТМЖ жаңылыктары.